Мындай баяндар чыккан кезде телефонуңуздан сөзсүз түрдө лайк басып, жаныңыздагы адамдарга бөлүштүрүп өтүп кетиңиздер. Анткени сооп болот. Кыяматта жакшылык таразаңыздарга албан сооптор болот, аябай сүйүнөсүз анткени. Эгерде жөн эле өтүп кетип калган болсоңуз, Аллах Таала Кур'анда айткан: "Оман а'радан зикри фа инна лаху маишатан донка". Кимде ким менин зикримен, аят хадистен тетир бурулуп кеткен болсо, же осум алдынан чыккан болсо, түрдүрүп жүргөн болгон болсо, эчтеке кылбайт. Бул адам үчүн бул дүйнөдө тар жашоодо жашайт деген. Жүрөк сыгылып аткан ушул нерседен болот. Устаздар сабак өтүп атканын көрүп туруп, мындай жылдыр өтүп кеткен үчүн сиз кыйналып атасыз, жүрөгүңүз сыгылып атат. Ким айтса дагы динден эле сүйлөдү, аят хадис айтты, демек начар сүйлөп атса дагы, мындай таланты жетпей, үнү жетпей аткан болсо дагы ал жакшы сөз болот. Сөз түрдө лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, бөлүшүңүздөр. Иншалла соопко шерик болосуз. Пайгамбарыбыз айткан: "Далун алал хайр ка фаилихи".